Раз. Кандай бакыт балдарыбыздын ар бир күлкүсү, кылган кыймыл аракети көрүү өзгөчө бир бакыт эмеспи? Алдыңыздарда Рахат биштердин кенже тайпасы болду. Бул тобу 5 айдын гана жүзү болду түзүлгөнүнө. Татыман кызыбыз жаштыгына карабастан ушундай чоң, биз үчүн чоң албетте, бирок чакан болсо дагы отчеттук концертин ачык деп жарыялайбыз. Кана кыздар, чыга бергиле, акырындан. Адамдар, кол чап коштоп турабыз балдарыбызга. Сиздердин ар бир колдооңуздар, колчаңыздар булар үчүн эң күч кубат болушу мүмкүн. Бийле назданып өзүң менен
bile çimirilip gözüm menen demekçi. Aldığınızlarda Rahat Biyçiler Doğu'nun çoğun tayfası Kıtkız Biy menen kol çalıp koşturlar. En son kol çağlar. Barısın biliriz çomoktu. Krasnaya Şapочка seri volt demekçi. Aldığınızlardan aytamız var. Bilip çaktı, sulu kızlar toktoy. Bilip çaktı, başkalarga okşoy demekçi. Aldığınızlardan Rahat Biyçiler Doğu'nun ordu tayfası Krasnaya Şapочка attı deyiminin. Kol çarptırağız. Бегать и бежать, то, пожалуй, конечно, то, наверно, то, возможно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины, в Африке горы вот такой вышины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай. И зеленый попугай. И как только на дорожке, и как только на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, даже верю, не забуду, буду здрасте говорить.
горы, горы, горы. Бураки, реки, раки, руки, ноги, береги. Зачем тебе море вот такой ширины? Зачем тебе небо вот такой вышины? Ходила бегемоты, обезьяны кушалоты, и зеленый попугай. И зеленый попугай. Азаматсыздар, қол çalar, ата-енелер жартылар. Алақай аябайлы. Қандай керемет. Атайын, ушул Татына кызыбыз чакан отчеттук концертин берип жатканын көрүп туруп, куттуктап бизге ычыларыбызга келишти. Алдыңыздарда Зайырбек Райкулов. Жаңды үнүм, жаңы татко сахнаны сайрап кирет, булбул дагы, бак дагы демекчи. Алдыңыздарда Зайырбек Райкулов. Мынча мактоого татыктуу мезелем деп атам. Келиңиздер, жаштар, биздин келечек жаштар, ушу жаштарды куттуктап бир чыгармадан аткарып берейин. Картына тырчы деден таштайлы бир аз келмеден деп сиздер кол чабып, мен деле бирөөнүн баласымын, катуураак кол чаап коюңдар. Рахмат. Кеттик сиздер үчүн сен мага массың деген жаңы чыгарманы аткарып берейин. Сиздер шаңдырап отуруңуздар. Biraz kötü olsun. Oy git geçelim. Armağanlarla göktü düşün
Konçalar atınılı. Karamızarçı. Çip çip cöcölörün, çip çiplerin cöcölörün demekçi. Ağzınızlarda rahat biçiler doğumun en kence tayfası. Bu arada böyle toyup kaldı. Karamızarçı kanday sonu keremek.
жерде бир гана тайпабыз эмес, кенже тайпабыз, орто тайпабыз жана U3 группабыз кошулуп бийлеп берет экен. Кандай десем, чалып коштоп турабыз. Дагы рахмат Татына кызыбызга ушунча кызды башкарып отурган. Жаш, красавчик десек болот, балабыз атайын ушу рахат бичилерин куттуктап, өзүнүн кыргыздар эмес казак ыры менен атайын ушу иштери үчүн алдымыздарда келмекчи. Алдымыздарда Садиев Токтосун казак ыры менен. Жарым, жүрегім менің кеудемесін маған
Ғашық қылып жүрсің өмірнен әлемді Қарасам көз тоймайтын гүлдан әдемі Көзі алам кетпесін ұнататын деп Ғашық болу деген бір бөлек әңгіме Сенің маған тәңірдің өзі сыйлаған Сен жыласаң жүрегімде жылаған Bir сәт өзіңді көрмесем жарығып Жүрегімменен кеудемесін маған Құшақта мені жеңе мені Құшақта мені жүректен емей Жүрегімді бер маған неге алайын Неге алайын, неге алайын Көңілімді бер маған қажайын Алып қажайын Жүрегімді бер Азаматсың, қолчаулар, кереметтің. Бийле қыздар, бийле гиле ийлip. Бийле қыздар, бийле гиле ийлip. Бийле қыздар, кайлодогу гүл оқ. Биздин элдер баалай билет сүйүнүп делечи алдыңыздарда Рахат бийчилер тобу Идиский бий менен.
Тогуз кайрык, кыргыз көчүм ак бакай, сынган бугу, бала кербес маш ботой, чертилибен күндөрү жаңырып, кыргыз үчүн көз мемпе, токтобой демекчи, алдыңыздарда Кобуз көсү менен Захида кызыбыз. Кол чабыңар. Önörüm örgünдөй берсин. Алдыңыздарда дагы бир жандуу кетме түнү менен жаш жигит атайын ушу рахат бичлеп алдыда турган ата-энелерди куттуктап, Элмир Мирлан уулу казак ыры менен кол чабыңар.
Ендичи алыскы Москвадан биздин орус кыздар келе жатышат. Кана кол чаап тоз алабыз орус биyi менен Рахат бийчилер тобу.
Куштар көп, ашык болгон булбул үнгө сахнанын көкү болуп чыга келсе, мен аны салыштырам кызыл гүлгө демекчи. Алдыңыздарда Сүйөнкула Гүлайым эжекебиз, мен кыргызмын аттуу ыры менен. Кана эмесе кол чабыңдар.
Азаматтар, қол чалыңдар. Ал эми алдыңыздарда үнү дагы керемет, өзү дагы керемет, жалындуу үнү менен ийгемдүү, сулуу эжекебиз Жантебекова Майрам эжекебиз жанарым аттуу менен жана жанарым. Чоң рахмат, бүгүнкү би кечеңиздер кут болсун. Кичинекей бөбөктөрдүн өмүрү узун болсун, бар болуңуздар. Eng sonu ал эми алдыңыздарда дагы бир эжекебиз өзү да шаңдуу, ыры да шаңдуу, ырдын атын жүрөктү жүрөк аңдасын аттуу ыры менен Манасбек кызы Бактыгүл эжекебиз. Келиңиз эжеке, кол чалыңдар. Чоң рахмат, майрамыңыздар кут болсун. Ушу кичинекей бөбөктөрдүн келечеги кең болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ата-энелер сиздердин бар болуңуздар. Сиздер үчүн жагымдуу үчүн кабыл кылыңыздар. Akılda vergin bileli, kılçakta ulan
Раз. Жаратқан құтман жұлдыздан, жалынбей шыққан қырғыздан. Мынакей бүгін Рахат бишилер тобунун отчеттук концертине күбө болуп отурасыздар, урматтуу энелер. 5 айдын гана жүзү болду, бирок Азамат Татына кызыбыз жаштыгына карабай, аз да болсо, аз убакыттын ичинде ушундай чоң жетишкендикке жетип жатат. Биз ар бирибиз 3-төн 5-тен балдарыбызды башкарып отурсак, Татына кызыбыз 70 кызды башкарып келип жатат. Арамыздарда урматтуу энелер, сиздер да сезип жатам, мен дагы 3 баланын энеси болом. Балдарымдын ар бир кылган кыймылын көрүш өзүнчө керемет. Ар бир жасаган ийгилиги көзүмдөн жаш дагы тегеленип кетет. Ошондой эле ийгилик, ошондой эле кубаныч менен бөлүшө турган ата-энелер бар арамыздарда. Каалоочулар болсо, бир-эки сөзүңүздөрдү сүйлөп кетсеңиздер болот. Ата-энелер, кандай сезимде болдуңуздар? Өзүңүздөрдүн кыздарыңыздар алдыңыздарда бийлеп жатканын көрүп. Кана ата-энелер барбы? Келиңиз эжеке. Атыңыз ким? Алдыңыздарда Жамил эжекебиз. Ушул жерде отурган ата-энелер, мынакей менин кызым Кудашева Нагиманын келгенине аз эле күн болду да. А мен чоң энеси болом. Түзүк деле мен буга маани бербегем. Келиним эле келип алып кетип жүрчү да. Бирок рахмат айланайын. Ушу жакшы, ушунча эле күн мен кече күн эле угуп эле ушундай болот десем, мен айттым да, кече эле жакында катышпады эле, кандай болуп кетти деп. Бирок рахмат кызым, сага эмне дейбиз, ден соолук, узак өмүр, ушундай жаштарды тарбиялай бер, келечегиң кең, бактылуу кыз болот, өмүрүң узун болсун.
ойланайын да бұл чөжелердің өмірі ұзын болсын, келешегі кең болсын. Ушулардын ушу күлкүлөрүндө, ушулардын ушундай оюндарынын арасында бактылуу чоң эне чоң ата болуп жүрө берели, тайына тайка болуп. Ушу чоң рахмат айнамай силерге, рахмат. Эң сонун дагы барбы калоочулар, дагы бир ата-эне сүйлөп койсоңуздар. Саламатсыңарбы, бардыңардар майгонуңар менен. Бүгүн кандай сонун керемет болуп атат. Просто ушул жерде отургандын баардыгы жашарган болушту. Биздин бала чагыбыз кайда калды деп. Эмне деп айткым келет, татына, жаным, кандай сонун бизге бүгүн керемет тартуулардын. Биз ушунчалык аз убакытта сен ушунча балдарды үйрөтүп, булардын бир-бирине тегеренип койгону канча бизге, булар звезда болбой койсун. Зато балдарды ушундай пандемия убагында балдарды ушундай ачыгып, тегеретип, бийлетип, эми кыздар жөн эле көпөлөк. Татына рахмат сага, өмүрүң узун болсун. Биз сени жакшы көрөбүз. Көрүп атасың, азыр дагы калоочулар аябай көп болуп атат. Келдиң, дагы кыздарды бийлеттиң. Анан ушу татынаны куттуктап уюштуруучу тобуна дагы чоң ыраазычылык. Мынакей жаңы звездалар менен биз таанышып атабыз. Мындай балдар ырдап бийлеп берди. Анан кийин негизгиси татынаны абдан дегенде колдоп, жашынакай болуп алып жүргөн апасына дагы чоң рахмат. Мындай жөжөлөрдү вообще татына сени биз кой беришибиз керек эмес бул жерденчи. Сен дагы биздин жигиттерди тарткының бул бийгечи. Аябай дегенде мен толкунданып турам. Татына өмүрүң узун болсун, бактылуу бол кызым. Эң сонун бардык айтылган ой тилектер баары кабыл болсун. Анда эмесе кичине ата-энелерге мүмкүнчүлүк берели. Айтмакчы селфи кылып алыңыздар. Азыр мүмкүнчүлүк бар да. Ушул жакка туруп, калоочу ата-энелер акырындык менен сүрөткө түшүп алсаңыздар болот. 5 мүнөт. Ушул жакка тизилип, ата-энелер сүрөткө түшүп алсаңыздар болот. Ушул жакка келип эле балдарыңыздар менен. Анда эмесе акыркы жыйынтыктоочу сөздү Асаркалы Керимбаев атындагы Маданият үйүнүн директору Борсокеева Турсункан эжекебизге берсек. Ол чабалар. Жөжөлөрдү караңыздарчы. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен бардыңыздар, жырганыңыздар окшойт, балдарды көрүп. Бүгүн эмне дейсиз? Бүгүн ушу татынабызды алкагандан башка эч сөз айта албайбыз. Себеби мен ушу Маданият үйүнүн директору болгонума 8-жыл болуп баратат. Бирок ушул райондо бийден жаман аксачыбыз да биз. Би ушу балдар чыгармачылык үйүндө эле бар болчу. Алар деле бир 30 эле 35 эле киши алат, андан ашык алышпайт. Анын үстүнө бийден Айнуранын кызы келипти, эмеден коюп берип кой эле кетип калчу, алда турмушка чыгып кеткен да. Кыз кезинде коюп жүрдү, анан кийин ошо түзүп берген рисунок менен эле Айнура эме кылып жүрчү. Негизи кесипкөй бийчи жок эле да. Мен мындан бир 4 жыл, 5 жыл мурун Токтогулдук бир келин бар экен. Аны келип ушул жерден эме түз Маданият үйүнө эме условия түзүп берейин десем, башында макул болуп кайра айнып кетти. Жолдошу уруксат берди. Кийин келин бар экен, жөн эле чүйлүк экен. Ошо чүйдө эме жасайт экен ар кайсы жердечи. Аны эме кылсам дагы көрөйүн, ойлонуп көрөйүн андайдай, анан кийин жок. Мен эми айка көмбөм кандай мындай деп койду. Аябай капы болуп жүрчү элем да өзүмчө ушу баардык жагынан токтогулуктар эме болуп, бийден жаман аксады. Анан эле ушу январда татынабыз келип калыптыр. Ушу татына жаш болсо дагы кыргызча айтканда эр экен. Коркпой баштады да.
коркпой баштады. Ошону эстечи. Азамат жаштык деген жаштык менен баштайм деп караңыздарчы, моунча окуучуну моунча окуйт экен могу кичинекей. Ушуларды коркпой алып, үйрөтүп 5 айдан бери ушундай болуп атат. Ошон үчүн татынага рахмат да, миң мерте рахмат. Келгенде эле мен жармаш өзүм бардым ушубузда. Угуп алып эле. Эмеде гостиницада алып атыптыр деген угуп алып. Анан айттым, мени менен байланышта болуптур татына. Мен жөнөм эле киши эмесмин, сени реклама кылайын. Майрамдык концерттер болот мына площадьда. Ошолорго кыздарымды бийлетейин. Ушундай бизде бий эмес ачылды деп айтып турайын деп. Өзүм барып суранып, татынага жолугуп көз сүйлөштүк. Ошондон бери татына көз байланыштабыз. Татынанын ушундай чоң ишти баштаганына, чыгармачылыгынын эң башталышы да башкасын билбейм, но ушул жерден баштаган эмгегиң чыгармачылык эмгек да кызым. Бар бол, аман бол, сендей кыздарыбыз көп болсун. Коркпой иш баштаган азамат. Жанында жандоочум болуп, апам жүрөт. Тиги кадрышкан эжеңди ал жүрөт. Аларга да чоң рахмат, сени колдоо көрсөтүп, ар дайым жаныңда болуп, жакшы сөздөрүн аябай, ушу сенин ар бир кыймыл аракетиңе коштоп жүрүп атышат, мен көрүп атам. Аларга да Кудай ден соолук берсин, аман болушун. Жакшы адамдар ушундай көп болуп, биздин топтобулду ыр менен, башка жак менен, эми музыканын, искусствонун жанрлары көп да, бардык эле түрлөрү менен эме болушу бийден акча эстечилген. Бизди сени кетирбегенге эле аракет кылабыз эми. Ушул жерден бир жигит табабыз эми. Жакшыраак, жөнөкөй эле эмес. Жакшыраак жигит таап үйлөп, анан бир отол кеткис кылып байлайм, антпесем болбойт. Рахмат. Сиздер дагы ар дайым ушу балдардын күлкүсүнө кубанып, ушундай жакшынакай бийлерине, ырларына, жакшы кылык жоруктарына кубанып, бар болуп ушулар менен бирдей болуп жүрө бериңиздер. Сиздерге да Кудай ден соолук берсин, аманчылыкта ар дайым жүз көрүшөлү. Жакшы, рахмат сиздерге. Анан ушу татына кызыбызга ар дайым колдоо көрсөтүп турсаңыздар, сураныч. Балдарга кийинде бул эми өтүнүн эле жанынан эме кылып атпайбы? Формадан эң негизги бийде ушу форма, жанагындай керектүү эмелер, ошолорду айтканда колдоп ийин деп жардам берип койсоңуздар, сураныч сиздерден. Ушу кызыбызга аябай чоң жардам болосуздар. Эң соңун Турсункан Жарыкбай сонун сөздөрдү айттыңыз. Атайын Бишкектен келип Рахат бийчилер, Рахат бийчилер тобунун бүтүрүүчү кыз экен. Азыр карап көрсөм ойлонсоңуздар керек, учеттатсыздар да, уже кимге келин кылып алсак деп татына. Байкап атам, Турсункан Жарыкмакчы, таш түшкөн жери оор болот деп алып калыш керек сени бул жергечи. Мен өзүм Үчтерек айылынан келдим. Өзүм да аябай бийге кызыгам, урматтуу ата-энелер. Би ушунчалык ден соолукка пайдалуу. Мен 3 балам бар десем көп ишенишпейт. Деги эле би жаш алып жүрөт. Ички организмди дагы сыртынан дагы жаш алып жүрөт. Өзүм 34 жаштамын. Мактанбайм, бирок көбү жаш көрүнөсүн дешет. Себеби бийдин керемети да булчу. Би ден соолукка пайдалуу. Өзүм кайненемдин колунда келин болом. Кайненемди кошо бийлетип коем кээ бир учурда. Башында ай келим, ой келим дейчи, азыр кошо гимнастика кылабыз негизи ачык айткандачы. Ошон үчүн бир гана балдарыңыздар эмес, өзүңүздөр да кошо бийлеп, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр дейт элем. Азыр эмесе татына кызыбызга дагы сөз берип койсок, мындай кызды албетте колдоо алыш керек. 21 жаштасың татына. Эң сонун эр жүрөктүк бул. Жаштыгына карабай, аз убактына карабай ушундай отчеттук концертти берген бул аябай чоң эрдик деп ойлойм. Канат татына өзүң ойлорум менен, өзүңдүн көз карашың менен бөлүшүп кетсең болот. Саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Келип
колдоо көрсөтүп, кылчап, колдоо көрсөтөбүздөргө чоң рахмат. Балдарды менен балдар азамат чынында эле кичинекей промежутокто орусча айтканда чынында эле чоң ийгиликке жетишти. Бизде Бишкекте 1 жыл бою сахнага чыкпай, баланы кечке, мындайча айтканда, бир биби до конца үйрөнмөйчө кечке билетет да. Чынында эле ар бир бул 3 минутта, 2 минутта алган удовольствие, бирок бунун үчүсүнөн канча иштесе, балдар деген чарчашат, ар кандай нерсени көрсөтөт, бирок ошонусун карабай, биз баарын аракет кылып атабыз. Ошондой эле баардык ата-энелерге чоң рахмат, чынында эле келип колдоо көрсөтүп кеткениңиздерге. Баардык эң чоң апама рахмат, дайыма жанымда колдоп жүргөнүнө. Ошондой эле баса белгилеп кетейин дегем эле, ушу 3-чү группанын ата-энелерине чынында эле чоң ыраазымын. Дайыма жанымда колдоп, эч жок дебей, колдору бошоп атса дагы бошоп келүүгө аракет кылганыңыздарга чоң рахмат. Бүт баардык ата-энелерге рахмат, 6-чы группанын ата-энелерине рахмат. Жок дебей колдоп кеткениңиздерге. Ошо кичине болсо да көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жакшы маанай тартылат деп ойлойбуз. Андан эртең ушу менен отчеттук концертибиз дагы аягына келип жетти. Кийинки отчеттук концертте көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.